Хиджаб, паранжа темасын улансак, биз өткөн видеода айтылгандай бул аятка ылайык 24-сүрө 31-аятка ылайык. Мусулман аялдар өздөрүнүн жүзүн көргөзбөй, паранжа менен жамынып жүрүш керек. Алардын жүзүн күйөөсү, атасы, балдары, агасы, иниси, жакын гана туугандары көрсө болот, калгандар көрбөш керек. Кээ бириңер билет болсоңор керек, бизден жылыга, ажылык сапарга жүздөгөн, бир канча миң эркек киши ажылык сапарга барып турат. Ошолор менен кошо бир аз бөлүгү дагы аялдар дагы барышат. Аларды исламдын, шариаттын жобосуна ылайык өздөрү жалгыз барганга болбойт. Аларды сөзсүз күйөөсү, атасы, иниси, агасы, баласы, башкача айтканда бир махрам деп коет булардын тилинде, туугандары коштоп жүрүш керек, эркек киши. Болбосо өздөрү жалгыз барганга болбойт. Ошондой эле ислам кылымдардан бери ислам дининде келаткан мамлекеттер бар да, Афганистан, Пакистан, Иран, араб мамлекеттери деген. Ошолордо ажылык сапарга эле эмес, үйдөн алыс чыкса дагы, бир күнгө, 2 күнгө, 3 күнгө, мисалга айталык, 4 күндө барып келген атса, же башка бир жака чыгып атса, базарга чыгып атса дагы, аларды ислам динине ылайык эркек киши, махрамы, тууганы, баласы, иниси, агасы бирөө коштоп жүрүш керек. Ал жөнүндө биз хадисте мындай окуйбуз. Мына sunna.com'да ачасыңар, мусулмандардын өздөрүнүн сайты, Жамиат Термизи китеби 1170 деген номер менен ачсаңар, бул жерде мен орусча котортуп койдум, мынтип жазылып турат. Женщина не должна преодолевать расстояние дня и ночи, если ее не сопровождает махрам. Махрам деп тууганын айтат. Күйөөсү, атасы, иниси, агасы, баласы, эркек кишини махрам дейт. Эгерде аял киши бир күндүк же бир түндүк басып жетчү аралыкка чыга турган болсо үйдөн, анда сөзсүз аны махрам коштоп жүрүш керек экен. Агасы, иниси, атасы, баласы, эркек баласы дегендер коштоп жүрүш керек. Болбосо өзү жалгыз чыкканга болбойт. Анын чын эле ошондой экенин өзүңөр деле мен жогоруда айткандай байкап билип жүрсөңөр керек. Бизден ажыга кетип аткандар, аял кетип кала турган болсо, эч качан өзү жалгыз бара албайт. Аны сөзсүз эркек киши коштоп жүрүш керек, махрамы. Чыныгы ислам шариятына ылайык ал ажылык ал эмес, бардык алысыраак, үйдөн биртке алысыраак чыксаң, сени сөзсүз коштоп жүрүш керек. Ал эми ар дайым эле бир аялды кайтарып эле каяка басса турса, үйдөн чыкса аны коштоп кайтарып жүргүдөй шарт түзүлө бербейт да дайым эле. Күйөөсү жумушта болот, баласы жумушта болот, ага инисинин өзүнүн жумуштары бар, өзүнүн үй бүлөсү бар дегендей. Анда кандай болот? Кээ бир учурда эркек балдар эмес, жалаң кыздары үйдө болгон учурда кандай болот? Анда Афганистан, Пакистан өңдүү ислам мамлекеттеринде ушул эми шарият бузулбаш керек да. Бул шариаттын жобосуна ылайык анда кыздарды эркек кылат экен. Ал жөнүндө биз YouTube'га кирип туруп карасаңар, мону жазсаңар, Кабульский зеркала деп жазсаңар, биз өткөндө көрбөдүкпү, мынтип Афганистан, Пакистанда эркектерди мынтип кыз кылып салат экен дагы, тегеректе отуруп алып өздөрүнчө ушинтип кумарын кандырат. Мында болсо тескерисинче, эркек жок болсо, үй бүлөдө эркек бала жок болсо, анда кыздарды эркек кылат экен. Мону ачып көрөлүчү азыр.
Могу сөздү жазсаңар, Кабульский зеркала десеңер ушул чыгат. Анан биз мунун баарысын көрүп отурбайбыз. Кааласаңар өзүңөр ачып толугу менен көрсөңөр болот. Биз үзүндүсүн эле көрүп көрөлүчү, башталышын эле, андан ары өзүбүздүн темабызды улантабыз. Условия жизни в Афганистане не позволяют женщинам быть свободными, как мужчины. Мужчина волен делать, что хочет, а женщина нет. У них нет личной свободы. Если ты родилась женщиной, то до конца жизни вынуждена следовать очень строгим правилам. Нам в любом случае нужен мальчик. У меня 7 дочерей и ни одного сына. Я девочка, но должна стать мальчиком. Я хочу сделать что-то хорошее для своей семьи, для своего отца. Поэтому я и стала Бача-Пош. Только девочки, которые приходят к нам в гости, знают, что это тоже девочка. Но когда она выходит с мячом на улицу поиграть, никто этого не понимает. Все думают, что она мальчик. Что бы она ни делала на улице, куда бы ни шла, например, в магазин, она ведет себя как мальчик, да и чувствует себя так же. Өзүңөр бул жерде көргөндөй, Афганистан, Пакистанда эркек киши керек да, бул аятка ылайык. Эркек бала сөзсүз аялдарды коштоп жүрүш керек. Эки жака чыга турган болсо, аны сөзсүз коштош керек. А коштогудай эркек бала жок болсо эмне кылат? Анда минтип кыздарды эркек кылат экен. Өткөн видеода көрбөдүк белеке? Эркектерди кыз кылып салган. Бул жерде тескерисинче кыздарды эркек кылат. Анан ушунун баарысы эмне себептен болуп атат? Могу шарият менен эреже бузулбаш үчүн, ушуну сакташ үчүн. Мына могу 24-сүрө 31-аятында эмне деп жазылса, ошону сакташ үчүн, аткарыш үчүн, анан ушундай бузулууларга барат. Эркеги кыз болот, кыздарын эркек кылат. Ал эми бул сыртка чыга турган болсо, ал эми кээде сыртка чыкпай, үйдө отуруп алсаң дагы, таптакыр эч жакка чыкпай, ажылыкка да барбай эле кой, туугандарыңа да барбай, төркүнүңө да барбай, үйдөн чыкпай эле отуруп алсаң дагы, баары бир үйгө башка туугандарыңан башка кишилер, эркек киши үйгө келчү жагдай түзүлүп калса кандай болосуң? Алар көрбөш керек, алар болбош керек такыр. Аны коштоп туруш керек да, бетинде канча жапкан күндө дагы паранжа менен. Ошондо дагы башка эркек киши кирбеш керек таптакыр. Анда кандай болуш керек? Мисалы, үйдө электричествого оңдош керек болсо, электрик келиш керек болсо, күйөөсү жок болсо, караңгы отура береби? Же сантехник келиш керек болсо, же үйдү ремонт жасаган кишилер келиш керек болуп калса, кандай кылыш керек? Кантип бул абалдан чыгыш керек? Эгерде бул аят боюнча жашай турган болсо, анда такыр эч кимге көрүнбөш керек, сыртка чыкпаш керек, сенин жанында сөзсүз бир эркек киши махрам кайтарып гана туруш керек аны. Өзү жалгыз турганга болбойт. Анткени бул жерде айтып атпайбы? Жүзүн кимдер көрүш керек экен? Мусулман аялдарга, кол алдындагы күңдөргө дейт. Аялга мукташтыгы кумардануусу болбогон кызматкерлерге. Бул жерде кыргызча кызматкерлерге деген орусчасында невольники деп турат. Кулдар, невольники. Аларга көргөзсө болот. Кулга. Бирок эгерде кул эркин болуп кетсе, анда ага көргөзгөнгө болбойт. Ушундай жагдай Мухаммедтин учурунда түзүлүптүр. Бир
үйдүн кулу бар экен, анан кайсы бир себеп менен ал кулчулуктан бошонуп, бирок ошол эле үйдө калыптыр. А бул аятка ылайык, шарият жолуна ылайык, ал кул кесте жүзүн көргөзүп жүрчү аял. Анан эми эркин болгондон кийин ага көргөзбөш керек да жүзүн. Бул шариятка ылайык. Анан эмне кылабыз деп анан Мухаммедке келген экен. Ал жөнүндө хадисте мындай деп жазылат. Сунан Ибн Мажа китебин ачып 1943 деген хадисти ачсаңар номер менен. Аженде мындай дейт. Салих деген бул аял болгонда, Салих бин Сухайл пришла к пророку и сказала: «О посланник Аллаха, я вижу признаки недовольства на лице Абу Худайфы, когда Салим входит в меня». Пророк сказал: «Кормите его грудью». Салих деген бул жерде аял келип атат да. Аял келип анан айтып атат: «Ой, алардын үйүндө бир кул болгон экен. Салим деген. Ал кул үйдө жүрүп, анан кайсы бир себептер менен айтылбайт, так. Ал эркиндикке чыгып, бирок ошол эле үйдө калыптыр. Анан калгандан кийин ал үйдө жүрөт да. Ал жүргөндөн кийин бул Салих деген Сахлах деген аялды көрүп, ошол менен эле бир үйдө жашап атат. Аны көргөндө анын күйөөсү Абу Худайфа ал кызганып ачуусу келип атат дейт. Анан эмне кылабыз? Бул шариятка ылайык, кандай кылабыз деп Мухаммедке келет, пайгамбарга. Пайгамбарга келсе, пайгамбар айтыптыр: «Кормите его грудью» дептир. Эмизип кой эмчегиңди. Ошону эмизип койсоң, анда ал сенин тууганың, махрам, же болбосо балаң болуп калат. Анан болду, ошон менен анын сага болгон кумардануусу өчүп калат, дагы сага шарият боюнча тыюу салынат. Ал менен сенин ортоңда жыныстык катнаш болуусуна тыюу салат шарият. Ошон менен бүттү, анан жашай бересиңер дейт. Анда ал аял айтып атат. Жооп берип атат. Она сказала: «Как я могу кормить его грудью, когда он взрослый мужчина?» дейт. Ой, билейген эркек кишини мен кантип эмизме келем дейт. Анда посланник Аллаха улыбнулся и сказал: «Я знаю, что он взрослый человек», деп койду дейт. Мен билем, бирок мен айтканды кыла бергиниң, эмис бар деп. И так она сделала это. Затем она подошла к пророку и сказала: «Я никогда не видела никаких признаков недовольства на лице Абу Худайфы после этого». Бүттү, эмизип койдум эле дейт. Андан кийин Абу Худайфа кызганбай эле эч кандай нааразы болбой калды дейт. Шуга кандай карайсыңар? Ушул акылга сыярлыкпы? Жүзүн эч кимге көргөзбөш керек, эркектерге көргөзбөш керек, такыр жакын гана махрам болуш керек, алыс башка кишиге көргөзбөш керек. А эгер көргөзбөгүдөй такыр жагдай жок болуп, айла жок учур болуп калсачы, кептелип калса. Жана мен жогоруда айткандай, азыркы 21-кылымда андай антип чүмкөнүп алып эле отура бергидей такыр шарт жок да. Күйөөсү жумушта болот, өзү жумушка чыгат, офиска барат, базарга барат дегендей, же эч жака сыртка чыкпай үйгө отуруп алсаң дагы, үйгө башка киши келип калсын, электрик келеби, сантехник келеби, же ремонт жасаган адамдар келеби, туугандардан башка. Анда эмне кылыш керек? Кантип аларды үйгө киргизиш керек? Ушундай чыгуу жолу кандай мындай абалдан? Десе, анда эмизип кой дейт. Эмчегиңди эмизип койсоң бүттү, ана тууган болуп калат. Анткени бул аятка ылайык, мына бул аятка ылайык туугандар гана кириш керек да. Туугандар гана кириш керек, эң жакын махрам гана кириш керек үйгө. Махрамдан тышкаркы эч ким кирбеш керек. А махрамдан тышкары адам киргидей ошондой жагдай түзүлүп атса эмне кылат? Кантип чыгабыз бул абалдан десе? Анда Мухаммед айтып атат, анда эмизип кой дейт, анан ал сага махрам болуп калат. А махрам болгондон кийин бүттү, ал экөөң менен жыныстык катнашта болгонго болбойт, анткени тууганың
тыюу салынат, анан бүттү, ушундай кирип чыгып жүрө берет дейт. Андан калса символический бир эле жолу эмисип же эки жолу эмискен болбойт экен. Мына ушунун эле үстү жагындагы хадистер мындай деп атат. Посланник Аллаха сказал: кормление грудью 1 или 2 раза или кормление 1 или 2 раза не делает брак незаконным. Биринде брак незаконным деп, жана жыныстык катнаш болбойт болгонго тыюу салынат дегенди билдирип атат да. Google которду да мына орусча. Бир же эки жолу эле эмисип койсоң, анда аны менен жыныстык катнаштын болушуна экөөңөрдүн тыюу салынбайт. Бир эки эле жолу болсо болбойт экен. Мына кийинки хадисте да айтат. Пророк Аллаха сказал: кормление грудью 1 или 2 раза не делает брак незаконным. Бир же эки жолу эле эмисип койсоң, анда махрам болбойт. Анда жыныстык катнаш экөөңөр ортосунда тыюу салынбайт. Бир же эки эле болуп калса. Аны жакшылап туруп 10 жолу эмисиш керек экен. Жок дегенде 5 жолу дейт. Кийинки хадис мына. Однажды из того, что Аллах не спаслал в Коране, а затем отменил, было то, что ничто не запрещает брак, кроме 10 кормлений грудью или 5 общеизвестных грудных вскармливаний. Нике же болбосо жыныстык катнашка тыюу салчу нерсе эмне экен? 10 жолу жакшылап эмиссең, же жок эле дегенде 5 жолу жакшылап эмисип коюшуң керек экен. Чоочун кишине. Анан ошо менен ал махрам болот экен дагы, экөөңөрдүн ортоңордо жыныстык катнашка тыюу салынат экен. Анан болду. Анан ал үйдө жүрө берсе болот дейт. Бул хадис ал турмак айтат, Айшанын, Мухаммедтин аялы Айшанын айтканына караганда бул Куранда дагы бар экен. Бирок кийин аны Мухаммед өлгөндө, ошонун сөөгүн коюу менен алек болуп жүргөндө үйгө эчки кирип келип, ошол Курандын ошол аятын жеп кеткен имиш. Кагазды жеп салып, кагазбы же териден жазалганбы? Мына ал жөнүндө кийинки хадис айтып атат. Сунан Ибн Мажа 19:44 дегенде жазылат мынтип. Стих о побивании камнями и о кормлении грудью взрослого был показан 10 раз, и бумага была со мной под подушкой. Когда посланник Аллаха умер, мы были озабочены его смертью, и вошла ручная овца и съела ее. Элдерди кишини ташбаранга алып өлтүрүү менен чоң адамды 10 жолу эмизип коюу деген жөнүндөгү аят менде бар эле дейт. Жастыгымдын астына катып жүрчү элем. Анан Аллахтын элчиси Мухаммед өлгөндө, биз ошону сөөктү коюу менен алек болуп жүргөндө үйгө эчки кирип келип жеп салыптыр аны. Ал турмак Куранда да бар экен. Ошол аят. Ушунун эле, ушул эле хадистин ошонда айтып атпайбы? Кормление грудью взрослого был показан 10 раз деп. Жок, 10 раз 10 жолу эмискиле деген аят менде бар болчу дейт да. Ушул Google которду да ошон үчүн так эмес да, анча аккуратный эмес. Ушунун эле англисчесин карап көрөлү. Мына жазылып турат. The verse of stoning and breastfeeding an adult 10 times was revealed. Бизге ачылып берилген дейт. Ташбаранга алуу менен чоң кишини 10 жолу эмизип коюу жөнүндө ачылып берилген дейт. Revealed Куранда. And the paper was with me under my pillow. Жана ал кагаз менин жаздыгымдын астында катылуу эле дейт. When the messenger of Allah died, we were preoccupied with his death, and a tame sheep came and ate it. Аллахтын элчиси өлүп калганда биз ошо менен алек болуп жүргөн кезде эчки кирип келип ошол аятты жеп салыптыр дейт. Ташбаранга алуу менен чоң кишилерди 10 жолу эмизип коюу жөнүндөгү аят дейт.
Кандай карайсыңар ошого? Туугандардан башка эч кимге жүзүн көргөзбөш керек. Эгер көрө турган жагдай түзүлүп калса, таптакыр чыгуу абалы жок болбой атса, анда шариатка ылайык аларды жакшылап туруп 10 жол эмизип койсоң, ана болду, тууган болуп калат. Таптакыр эле чоочун бөлөк киши. Мейли бир электрик деп койду, сантехник деп койду, үйгө келди. Эмне кыласың? Анда жакшылап эмизип кой дейт 10 жолу. Болду. Анын сага тууган болуп калат дагы, ана болду. Ошо менен жүрө бересиң дейт. Эми бул Куран, хадистердин көрсөтмөсү, шариат жолдору ошол Мухаммедтин учурунда эле эмес, азыркыга чейин болуп атат. Эгерде Куранда жазылса, жихад жөнүндө баары болбосо дагы коомдун бир белгилүү бөлүгү сөзсүз ошол оору менен ооруп атат. Ал ооруйт. Анткени жазылган да Куранда. Ошол жихадка барып өлсөңөр бейишке чыгасыңар деген. Ошол сыяктуу Куранда эмне жазылбасын, хадистерде эмне жазылбасын, мындан кийинки сабактардан да көрөсүңөр. Баары болбосо дагы коомдун бир белгилүү бөлүгү сөзсүз ушу менен ооруйт. Анткени бул жерде жазылып турат да. Мындан 14 кылым мурун Мухаммед эле айтып, анан жанагы Мол Салих деген кулду, бул жерде айтып атпаймын, Бул аял, Сахлах деген аял, Сахлах эмне кылам деп атат. Үйдө кулубуз бар эле, ал Салим деген. Бул Салим эркиндикке чыкты, ал эми исламдын жобосу боюнча эркин адамга көргөзбөш керек экен бетимди. Анан эмне кылам десе, Мухаммед айтып атат, эмисип кой деп. Эмиссең эле бүттү, анан болду. Андан кийин анын кумарданысы өчүп калат да, сага махрам болуп калат, болду, ошон жашай бересиң дептир. Анан Мухаммед тилине кирип, чоң кишиге өзүнүн чочуганына карабастан, бул жерде өзү чочуп атпайбы угуп ал аял. Ой, как я могу кормить грудью? Ведь он же взрослый мужчина деп атат. Ал чоң эле эркек кишине кантип эмисме келем десе, аны Мухаммед айтып атат. Эчтеке болбойт, эмисип кой, ошо эмисип койсоң анан бүттү, ошондой жолу бар. Көргөзбөш керек жүзүн. Башка эркек киши үйдө жүрбөш керек. Бирок ошондой жагдай түшүнүп калып атсаң да эмисип кой десе, бул эмисип атпайбы? И так она сделала это дейт. Анан ал ошентип эмисти дейт. Чоң эле кишине, өзүнүн чочуганына карабастан, өзүнө жакпаганына карабастан, Аллахтын элчисинин айтканына боюнча барып, аны чоң кишиге эмчегин эмисти дейт. Эми бул Мухаммедтин учурунда эле эмес. Эгер бул жерде Куранда, хадистерде жазылдыбы, эмне жазылбасын, ал азыркы күнгө чейин коомдун кайсы бир бөлүгүнө бул өзүнүн таасирин тийгизет, анан бул ошондой оору менен ооруйт. Ага далил катары Египетте, өзүңөр билесиңер, Египет бул аябагандай кылымдан бери келаткан ислам мамлекети. Аякта Аль-Асхар деген чоң университет бар. Дин илимин окуткан, исламды окуткан. Аны Google'га кирип карасаңар дагы көрөсүңөр, мону жазсаңар эле, Аль-Асхар университети деп жазсаңар чыгат. Бул эң чоң сунни мусулмандарынын диний университетинин бири болуп эсептелинет. Бу жака ал турмак бизден дагы аалымдар ошол жака барып, маяктан үйрөнүп, ошол жактан илим алып келишет. Анан ушул университетинин фатва бөлүмүндө, фатва деп коет, булардын жана буйрук чыгарат. Буйрук, диний буйруктарды чыгарат. Ошол жактан бир фатва чыгарыптыр. Ага ылайык, дагы эле биз бул жерден окугандай, эгерде аялдар ушинтип өздөрүнчө боло албаган же башка чоочун киши менен чогуу бир бөлмөдө болуп калгандай жагдай түшүлүп калса эмне кылабыз десе, анда ушундай фатва чыгарыптыр, анда эмизип койсун деген. Анткени бул жерде
айтып атат да. Мұхаммед өзі айтып кеткен да бұл жерде. Ушинтип келип суроо беришкен да Мұхаммедке, эмне кылабыз, эми ушинтип тиги кул болуп жүрүп эркиндикке чыккан махрам эмес киши менен кантип эми бир үйдө жашайбыз десе, эмизип кой деген, анан ал барып эмискен да. Анан ошондой эле дагы суроо туулат да азыр. Эгерде чыныгы исламдын жоболору менен жашай турган болсо, анда такыр көрүнбеш керек. А көрүнүш үчүн, жүзүн көргөс үчүн, алар менен бир бөлмөдө болуш үчүн эмне кылыш керек? Шарият жолун кантип ачыш керек десе, ошол Аль-Азхар университетинде фатва чыгарып бериптир. Анда ошол эгер офисте иштей турган болсоңор, ушундай жагдай түзүлүп калса, үйгө келеби, анда эмчеңерди эмизип койгула, анан эмизип койгондон кийин шарият жолу ачылат, анан ошентип иштей бересиңер. Мына ошол Аль-Азхар университетинде чыгарган фатваны окуп көрөлүчү. Эгер Google'га кирип туруп, мына breastfeeding fatwa causes деп мону жазсаңар, англисче, орусча жок. Англисче мону жазсаңар, бул чоң, бул дагы дүң болгон BBC-де жаңылык болуп чыккан. Ошону бассаңар эле мынтип чыгат. А муну орусча Google'га которуп бер десеңер, которуп берет. Мына. Аны эми биз окуп көрөлүчү ушуну. Бул дүйнөгө белгилүү болгон фатва мунусу дагы. Фатва о грудном вскармливании вызывает ажиотаж. Одним из самых престижных институтов суннитского ислама является наказание священнослужителя после того, как он издал указ, разрешающий женщинам кормить грудью своих коллег-мужчин. Ушундай Аль-Азхар институтунда фатва чыгыптыр дейт. Ага ылайык өзлөрүнүн коллегаларын, эркектерди, алар менен чогуу болбош керек да. Исламдын жобосуна ылайык. Анан ал ошол шарият жолун кантип ачыш керек десе, ошону эмчегиңерди эмизип койгула деген фатва чыгарып бериптир. Доктор Изаат Атия из Египетского университета Аль-Азхар сказал, что он предлагает способ обойти сегрегацию полов на работе. В его фетве говорилось, что этот акт сделает мужчину символически связанным с женщиной и исключает любые сексуальные отношения. Эгер эмизип койсо эле бүттүк. Эми аны менен жанагыдай эч кандай жыныстык катнашта болгонго тыюу салынат. Эмизип койгондон кийин. Анткени ал махрам болуп калат. Анан ошондой жол менен чогуу иштесе болот дейт. Согласно исламской традиции или хадисам, кормление грудью устанавливает определенную степень материнской связи, даже если женщина кормит ребенка, который биологически ей не принадлежит. Исламдык маданиятка же хадистерге таянсак, анда эмизип коюу деген бул өзүнүн баласы болбосо дагы, бөлөк болсо дагы, ал анын энеси болуп калат дагы, анан болду. Ошондой махрам же туугандык мамиле түзүлөт дейт. Андан кийин айтат. В своей фатве доктор Атия, глава отдела хадисов Аль-Азхара, сказал, что такие учения в равной степени применимы и ко взрослым. Ошондой эле бул кенеде балдар эмес дейт. Чоңдорго дагы колдонсо болот. Чоң эркек кишилерге дагы. Жогоруда айтылгандай жанагыдай жагдай түзүлүп калса, офисте иштеш керек болуп калат. Же базардабы чоочун киши менен эркек киши менен чогуу жүргүдөй жагдай түзүлүп калса, анда эмизип койсо болот. Шариятка ылайык. Бүттү, ошентип койсоң анан ал махрам тууган болуп калат дагы, аны менен эч кандай жыныстык катнашта болууга болбойт, тыюу салынат дейт. Он сказал, что если женщина будет кормить коллегу, мужчину, прямо из груди, хотя бы 5 раз, они установят семейные узы и таким образом смогут побыть одни на работе. Шариатка ылайык дейт, ал коллегасын эркек кишини түздөн түз эмчеги менен жок дегенде 5 жолу эмизип койсо, жок дегенде 5 жолу эмизип койсо, анан аларда туугандык мамиле түзүлөт дагы, анан болду. Биз хадистен эмеле окубадыкпы? Жок эле дегенде, мына
бир же эки жолу болгондо болбой калат. Анда жыныстык катнашта болуп калышы мүмкүн экен. Ошондуктан жакшылап туруп 10 жолу же жок эле дегенде 5 жолу жакшылап сордуруш керек экен. Анан ошондон кийин анда туугандык мамиле түзүлөт дейт. Андан ары. Грудное вскармливание взрослого снимает проблему личных встреч и не запрещает брак, постановил он. Не запрещает такой, запрещает брак. Google которда да бу запрещает. Брак да бу жыныстык катнашты айтып атат да. Анан ошентип эмизип койсо эле бүттү. Проблема чогуу болуу проблемасы чечилет дагы, андан кийин болду дейт. Анан женщина на работе может снять вуаль или обнажить волосы перед тем, кого она кормила грудью. И андан кийин болду дейт. Эмизип койгондон кийин анан эми паранжасын чечип койсо болот, таранса болот, ачык жүрө берсе болот дейт. Албетте эми болот да. Эми жашыруучу эмнеси калды? Коллегасын ушинтип алып барып эмизип коюш керек экен. Офисте чогуу иштегенге болбойт, анткени ал бөлөк чоочун, ал эми аны шарият жолуна ылайыктап жол ачыш үчүн эмне кылыш керек экен? Анда эмизип кой дейт. Эмиз. Анда эми болду, анан сага махрам болуп калат дагы. Мындайча айтканда, анан сага болгон кумардануусунун баары тең өчүп калат. Безопасный дейт да. Ушул акылга сыярлык нерсеби? Жаш келин ал өзүнүн коллегасына барып эркек кишиге эмчегин эмискенден ал эркек кишинин кумардануусу өчүп калабы? Же тескерисинче ойгонобу? Эки эсе үч эселеп. Ушул акылга сыярлыкпы? Жогоруда айткандай, Куранда, хадисте эмне жазылса, адамдардын же коомдун баардыгы болбосо дагы белгилүү бир бөлүгү сөзсүз ошо менен ооруйт. Куран, хадистерде ошол жазылды эле. Башка кишиге жүзүңдү көргөзбө, бир бөлмөдө болбо. Эгер таптакыр болбой коюуга шарт жок болуп, айла жоктон болуш керек болуп атса, анда эмизип кой деп Мухаммед айтып кетсе, азыркыга чейин аны аткарып атышат. Мына бул жерден Аль-Асқар университети фатва чыгарып бериптир ушинтип. Эмне кылабыз деген суроо бериптир да. Кандай кылабыз? Кандай кылып ушинтип эми шариятка ылайык болбош керек да. Негизи жакын жүрбөш керек да. Мына булар менен туугандар гана кээ болуш керек. Башка туугандардан башка чоочун киши кирбеш керек. Алар жүзүн да көрбөш керек, бири бир бөлмөдө болбош керек. Ал эми өзүңөр ойлоңгулачы, эми акылга салып. Азыркы 21-чи кылымда могул 24-чү сүрө 31-чи аятка ылайык жашоо мүмкүнбү? Такыр эч жака чыкпай, бир жака чыкса аны коштоп жүрүш керек. Базарга барса да эркек баласы коштоп жүрүш керек. Коштоп жүргүдөй шарт жок болсо, эркек балдары жок болсо, кыздарын эркек кылып атат. Ай, такыр эшикке да чыкпай, базарга да чыкпай отуруп алайын десе, үйгө чоочун киши келет да. Туугандан башка киши да келет да. Жок эле дегенде күйөөсүнүн достору дегендей. Анда эмне кылыш керек? Анда эмизип кой дейт. Бул хадисине ылайык. Бул хадисине ылайык, анда эмиз дейт. Ай, чоң кишини кантип эмизем деп чочуп атса, эчтеке болбойт, эмиз дейт. Эми аны 14 кылым мурда Мухаммед эле эмес, Мухаммед эле айтыптыр, дейин десең, бул жерде так эле анткени турат да. Бул дин да, алардын дини. Эми бул жактан фатва чыгарып берип атат. Мына өзүңөр да YouTube'дан ачып окуп көрсөңөр, анда эмизип койгула дейт. Биз кыргыздар эч качан ислам динине мынчалык чыланып, ислам дини менен жашаган эмеспиз. Анын үстүнө 70 жыл коммунисттик системада жашаганда биз такыр мындайды билген эмеспиз. Анан коммунисттик система урагандан кийин 91-жылы
биздин өлкө эгемендик алгандан кийин анан адамдарда бир орусча айтканда возрождение болду. Возрождение деген мурдакы түп тамырыбызды издеп, өзүбүздүн ким экенибизди билип, тилибизге көңүл буруп, тилибизди жаңылатып, салтыбызга көңүл буруп, салтыбызды жаңылатып, ошо менен бирге эле анан эки жакты карап, ой көрсө биз мусулман эмес белек деп анан динди дагы жаңылата баштады. Өздөрү билсе дагы, билбесе дагы, ислам динин түшүнбөсө дагы, жөн эле биз мусулман турбайбызбы деп эле анан жөн эле баш оту менен кире баштады. Бирок исламдын чыныгы жүзүн, чыныгы табиятын билбейт. Эгер чыныгы табиятын билсе, анда толугу менен ошондой жашаш керек да. Бизде жанагындай возрождениянын, кайра жаралуунун шарданы менен эле бизге ислам дини дагы кирип келди да, башка менен кошо. Тил, маданият деген менен кошо дин дагы кирип келди. Анан элдердин көбү билсе билбесе деле намазына жыгылат, аялдар хиджаб кийет, паранжа тагынып алышта турмак. Өмүрүндө кыргыздар кийбеген, кыргыз аялдар паранжасын тагынып киришти. Эгерде чын эле ошондой ислам дининин жоболоруна ылайык болсок, анда могу Афганистан, Пакистандагыдай жашаш керек, сыртка чыкпаш керек, толук паранжа тагыныш керек. Сыртка чыксаң, анда сөзсүз эркек бала туугандарың же балдарың, эркек балдарың коштоп жүрүш керек. Үйгө киши кирбеш керек, бөлөк киши, таптакыр. Ал турмак күйөөңдүн достору дагы кирбеш керек. Жумушка барсаң, базарга барасыңбы, офиске барасыңбы, эркек киши менен бир бөлмөдө калбаш керек, иштебеш керек. Эгер иштей турган болсо, анда шариятка ылайык ошондой жагдай түзүлүп атса, анда эмис дейт. Эмизип кой. Ушул акылга сыярлыкпы? Ушул уяттуулукпу? Азыр жана хиджаб салынгандар мода көрүп алды, такыр кол алышканга да болбойт эркек киши менен. Бир бөлмөдө болгондо да болбойт. Кол алышканды кой, бир бөлмөдө дагы болгонго болбойт. Зато эмчегин эмизсе болот. Андан кийин анан бүттү, паранжасын чечип коюп, бул жерде фатвасына ылайык. Анан бир бөлмөдө офисте отура берсе болот экен иштеп. Ушул кантип болсун? Жанагы паранжа тагынган, хиджаб салынган бир азыркы кыз келиндерге мода болду. Эми кыз келин дейин сен карган кемпирлер деле кийип алыптыр. Мода болуп атат да бир. Мен силерге кайрылгым келет. Эгер чын эле исламдын жобосу боюнча жашагыңар келсе, муну мода катары эмес, чын эле диний көз караш менен, диний мотивациянын негизинде ушинтип жазап атсаңар, анда эч кимге көрүнбөшүңөр керек, эч жакка чыкпашыңар керек. Эгер башка бирөө келип калса, ошондой жагдай түзүлүп атса, анда аларды эмизгенге даярсыңарбы? Мухаммед айтып кеткенге ылайык.